Адистер Дубай шоколадынын ден соолукка кооптулук жараткан себептерин атады. Бул деликатес азыркы бир нече айда хит болду. Дубай шоколады блогерлер жана атактуулар тарабынан макталып, алар мындан таттуу нерсе жокту сезим калтырышты. Бирок бул таттуу фигура үчүн да, жалпы ден соолук үчүн да өтө кооптуу экенин дарыгерлер эскертишти. Ал эмнеден жасалат жана ден соолукка кандай таасир этерин эксперттер менен биргеликте доктор Питер түшүндүрмө берди. Бир эле иштегенден кийин оозу кычышкан учуру болгон. Андан кийин ал тумчугуп, жөтөлүп, денесин кычыштыра баштады. Кийин көздөрү шишип, анан такыр эле эсин жогото баштады. Квейкенин шишиген кайсы ингредиент козгогонун так айтуу кыйын, бирок бул окуя белгисиз курамы бар шоколадды көзөмөлсүз колдонуунун коркунучун ачык көрсөтүп турат деп белгиледи доктор. Дубай шоколадында калория жана май көп болгондуктан ич өткөк, зарыңа жана иштин толушу мүмкүн. Мындан тышкары, мындай таттууну дайыма колдонсо, анда салмак кошуу көйгөйлөрү да дуушар болушу мүмкүн. Семирүү коркунучу жогорулап, шоколаддагы канттын концентрациясы кант диабети менен ооруган адамдардын ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрдү күчөтөт. أي معمل ها ما يسمونه معمل غرفة يسوي فيها حلاوة دبي وينزله في السوق. شوفوا الوساخة. ما بها الترند اللي ضارب ترند. وانا اشوف بستاشيو صح؟ افتح لكم ها. كله من هسه. Депутат Орусияда 12 жылдан бери камакта отурган кыргызстандыкка жардам берүүнү суранды. Бүгүн 24 октябрда Жогорку Кеңештин депутаты Эрнис Айдаралиев министрлер кабинетинен Орусияда 12 жылдан бери камакта отурган кыргызстандык жаранга жардам берүүнү суранды. Депутаттын айтымында жаран банкизациясы боюнча жалган жала менен олтурат. Кармоо учурунда жаш болуп, орус тилинде жакшы билген эмес. Депутат ушул ишти көзөмөлгө алууну сунуштады. Маалымат Булагай, Сереп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Баткенде 5 адамга кол салган иттен кутурма аныкталды. 13 октябрда Баткен районунун Карабак айылынын аймагында 5 адамды тиштеген иттен кутурма аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 24 октябрда Баткен ветеринардык башкармалыгынын башчысы Эркин Таштанов билдирди. Маалыматка караганда, айыл өкмөттө кутурманын 2 учуру катталган. Карабулак айыл өкмөтүндө кутурманын 2 учуру катталды. Бири Чет Кызыл айылында жолбун иттен жана Карабак айылында келемиштен аныкталган. Бул боюнча иштер жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө 67 ит атылып, 84 ит кутурмага каршы эмделди. Жана ошол кутурма аныкталган зонанын тегерегиндеги 37 бодо мал эмдөөдөн өттү. Андан сырткары ошол жердеги тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аймакта чектөө киргизилген. Ветеринардык кызмат, медициналык кызмат, ички иштер бөлүмдөрү, айыл өкмөт, экология, билим берүү бөлмөлөрү эл арасында өздөрүнө тиешелүү иштерди жүргүзөт. 49 жаштагы Таалайбек Кадатаев дайынсыз жоголду. Дайынсыз жоголгон Таалайбек Кадатаев изделип жатат. Бул тууралуу ЧОИПтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Бишкек шаарынын милициясына Скөл районунун Жаркынбай айылында жашаган 1975-жылы туулган Кадатаев Таалайбек Мукамбетовичти издөө өтүнүчү менен туугандарга кайрылган. Кадатаев 2024 жылдын август айынын башында Бишкек шаарында иштегени кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Ал акыркы жолу 6 август күнү телефон аркылуу байланышып, Суусамыр өрөөнүндө Жайыл районунун Сулуутор жайлоосу чабан болуп иштеп жатканын айткан. Бул факт Бишкек ШИИПке катталып, аймактык караштыруулууга боюнча Жайыл РИИПке өткөрүлүп берилген. Белгилери бою 167 см, салмагы 70 кг.
бир колунун 4 манжасында 1977 деген жазуусу бар. Кийген кийимдери кара түстөгү спорттук кийим жана баш кийим. Дайынсыз жоголгон жаран тууралуу маалыматтар болсо 0312 221 558 0313 351 884 нөмерине кайрылсаңыздар болот. Маалымат булагы Сереп Медиа.